Өз кезегинде көгүлтүр экрандын ажарын ачкан, мырзалардын жүрөгүнө чок салган сулуу айымдар дала эле болсо керек. Алардын бири өзүнүн сулуулугу, алып баруучулук маданияты менен ар бир көрүүчүнүн жүрөгүн арбаган диктор, теле алып баруучу Тамара Жаманбаеваны кимдер гана тааныбайт. Көгүлтүр экрандын ачуу таттуусун балапан кезинен татыган белгилүү диктор эми минтип кыйынчылыкка сынбаган күчтүү аялга, камкор энеге, чоң энеге, асыл жарга, кыракы жетекчиге айланды. Бүгүн дал ушул кыргыз телевидениясына өмүр бою өчпөс так калтырган Тамара Кусейновна бейне рубрикабыздын төрүндө. Тамара Жаманбаева 1943-жылы 14-майда Нарын шаарында туулган. 1959-жылы медициналык окуу жайды, 1968-жылы КМУнун журналистика бөлүмүн аяктаган. 16 жашында Кыргыз мамлекеттик телерадио комитетине диктор болуп орношкон. 1988-1992 жылдары Ош областтык телерадио комитетинде башкы редактор, төрайым болуп иштеген. 1994-1995 жылдары УТРКнын вице-президенти, 1996-2007 жылдары Замана программасын түптөп аны жетектеген. Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, Кыргыз Республикасынын эл артисти, 2 уул, 2 кыздын энеси, 7 небереси, 1 чөбөрөсү бар. Алгач Тамара айымдын бүгүнкү күндө эмне менен алек экендиги баарыбызга эле кызык болсо керек. Манас университетинде 1,5 жыл журналистика кафедрасында сабак берип жүрдүм. Баягы часовик деп коет го, штатка кирбей эле жөн эле жумасына бир жолу келип практикалык сабак өткөрүп, анан лекциясын окуп, теориясы менен дагы сабак берип ошентип жүрдүм. Анан убактым жетишпегендигине байланыштуу Манас университетинен кетип калгам. Андан кийин анан ушул Чыгыш университети, өзү кичирээк университет, келип сабак берип турсаңыз деп дагы чакырышты. Анан ал жерге дагы штаттан тышкаркы мугалим болуп, жумасына бир жолу келип, акыркы 2 жылы сабак берип жүргөм да. Анан телевидениядан кетиш керек болуп калды. Кетейин деп. Ошол телевидениядан кеткенден кийин эле Чыгыш университети кайра чакырды да, келиңиз, келип штатка кириңиз. Анткени Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер деген доценттин деңгээлинде болот экен дагы. Кыргыз Республикасынын эл артисти деген наам бул профессордун деңгээлинде ошондой атайы чечим бар экен да. Журналисттин чыгармачылык ишмердүүлүгүнүн негиздери деген сабак 2-курска берем. Чыгармачылык ишмердүүлүгүнүн негиздери. Андан кийин телевидение менен радионун теориясы жана методикасы. Дикторлук сүйлөө техникасы деген сабак бар. Анан алып баруучунун чеберчилиги деген. Бул эми менин өзүмдүн тырмактайымдан бери сүйүп иштеп жүргөн ишим. Ошондуктан ушу 4 сабактан лекция окуйм, практикалык иш жүргүзөбүз. Анан биздин университеттин астында жакшы телестудия бар, аппаратурасы абдан жакшы. HTV деген камералары, монтажный стол менен бар. Студенттер менен кадимкидей ушу бири-бирибизден интервью алып, стендап деген эмне, ток-шоу деген эмне деп барыбыз бирөөнү эксперт кылып, бирөөнү алып баруучу болуп, ушинтип иш кылып практикалык сабакты өткөрөбүз. Мен ушул лекция окуп жаткан убакытта баягы бир 20-30 мүнөт окуп, жаздырып, ушинткенден кийин кичине чарчап калдыгы деп кадимкидей ушул өзүмдүн турмушумдан, телевидениянын ушул бир жаңылыктарынан, мисалы үчүн студенттердин баарын сурайм да. Кечөө же болбосо келиркиде боло турган жуманын бир программасын карасаңар, же мурунку жуманын программасын карап, бир жаккан программаны баарыбыз көрөлү чогуу. Үйүңөрдөн көргөнгө аракет кылсак. Анан бул жерден ар ким өз оюбузду айталы. Ошол талкуулайлы да, ошону талкуулайбыз кадимкидей. Ошол көтөрүлгөн тема бүгүнкү күнгө жооп береби. Ошол көтөрүлгөн тема телекөрүүчүлөргө керекпи же керек эмеспи? Оператор кандай иштеген, жарык берүүчү кандай иштеген, үн режиссер кандай иштеген, музыкалык жасалгалоосу кандай, деги көркөмдүк жагы кандай. Ошол тууралуу бири-бирибиз менен айтышып, Ала тоону көргүлө дейм. Мисалы үчүн эртең Ала тоо программасын көргүлө. Ала тоо программасы боюнча алып баруучулар өздөрүн кандай алып барды? Кайсы алып баруучулар силерге жагат? Эмнеси менен жагат жаксы? Үнү жагымдуу, телегеничныйбы, же болбосо логикасы туурабы, же сүйлөмгө басымы туурабы? Ушунун баарын кийингени кандай, эфирдеги маданият кандай? Анткени эфирдеги маданият бул абдан чоң нерсе телевидениеде. Тамара Кусейновна КТРКнын байкоочу кеңешинин жаңы курамына мүчө экендиги баарыбызга маалым. Бул боюнча айым төмөндөгүлөргө токтолуп өттү.
анын байкоочу кеңешине бул жолу менин оюмча 60 киши, 60ка жакын киши арыз берген экен, байкоочу кеңешке барабыз деп. Бирок ошол 60ка жакын кишинин 3 ай бизди тандап атып, электен өткөрүп атышып 15 киши өттү. Ошол 15 кишинин 3-өө мен, анан экинчиси Абдысатаров, бизде көп жылдар бою журналист болуп иштеген, Адаби драмалык редакциясында бир топ көрсөтүүлөр менен эфирге чыккан, Ош облус телерадиосунда төрага болгон, Ала тоо программасында жетекчи болгон иши кылып, Абдысатаров телевидение аябай жакшы билет. Азыр Манас университетинде декандын орун басары болуп иштейт. Анан Мыктыбек Арстанбекти жаштар баары билишет. Мыктыбек Арстанбек ал дагы иштегенде 22 жыл болуптур телевидениеде иштегенде. Телевидениеден кеткенине бир 2 жыл болду. Ошо 2 жыл болсо да аралашып эле ЛТРга чыгат, бир рубрика алып барып, Эхо Манасага, Манас жаңырыгына чыгат, иши кылып телевидениеден. Бул телевидение бир оор да. Бир ооруп калсаң андан айыгыш кыйын да. Ошо айланып, тегеренип эле ошо телевидение жанында жүрө бересиң. Андан кийин анан төраганы шайлоого киришти. Ушу төраганы 15 кишиден 5 киши бизде билесиздер го, иши кылып 5 жашар бала билсе ким болосуң деп президент болом дейт го. Ошол 15 кишиден 5 киши төрага болом деп аракет кылышты да. Анан ушу баарыбыз Кылычбек Султановду өткөрүштү. Менин оюмча негизинен абдан туура болду. Анткени ошол жаңы көз караш менен, жаштык күч менен, дем менен, жаштык бир кандай десем, бир креативдик бир ойлор менен ошондой бир жаңылык киргизет го деген ой менен ушундук. Биз анткени ушу Суперинфону мен карап отурсам, 100 000 ушу кичинекей республикага 100 000 экземпляр деген бул шумдук да. Круглосуточный канал ачалы. Ачпасак болбойт. Жалгыз республика биз круглосуточный каналыбыз жок. 24 саат. Биз 17,5 саат күтөбүз. Анан эми программаны азыр эле жакшырта коебуз. Азыр эле ушул азыркы байкоочу кеңешке келгенде ушинте коебуз дегенден алыс болушубуз керек. Анткени азыр регламентти карап чыктык, стратегиясын карадык, уставды карап атабыз, эми структурасын карашыбыз керек. Отурбаевдин отчет улуттук 2011 жылга. Bunun баарын карап чыгыш керек. Өмүр бою телевидениенин казанына кайнап келген айым 16 жашынан тарта аркалап келген дикторлук кесиптин азыркы убактагы акыбалы жана тил маданияты тууралуу өз оюн мындайча билдирди. Алып баруучу болом деген аябай көп. Биздечи ар ким эле эфирге чыккысы келет. Бул өзү кийинки убактарда бир орусча айтканда, к сожалению, кийинки убактарда аябагандай модага айланды да. Элдин баары эле бир өңүн бир мындай телевидениеде сулуу болбош керек. Мен сулуу болсун деп айткан жокмун. Телегеничность деген бир сөз бар. Экранда ошо сүрөткө жакшы түшкөн бир кээ бир мындай телегеничность экрандан ичине жок дегенде эми кандай десем, эми оозу кыйшык болбой, көзү ичине бир жагы чоң, бир жагы кичине болбой, же болбосо бир иши кылып мындай телегеничность болуш керек. Экрандан көргөндө мунун кебетеси кантип бул эмнеге чыкты дебегендей, ошондой телегөрүүчүлөр ошондой ойдо калбаш керек да. Телегеничность болуш керек биринчи. Анан экинчи жанга жагымдуу уюм болуш керек. Эгерде ар бир үйгө суроо сопкуту жок телевизор төргө келсе, төргө коесуңар да. Биле кай жерде болбосун телевизор төрдө суроо сопкуту жок, ар бир үйдүн төрүнөн орун алат. Анан төргө келип, конокко келсе, кебетеси келишип, үнү да кырылдап отурса, кээде чулдурган кишилер да чыгып жүрөт. Ошолордун баары азыр баары эле эфирге чыксам деген бир өзүнчө бир мода пайда болду да. Ошол менин оюмча жакшы жаза билген адам, эгерде телегеничный болбосо, үнү көп жагымдуу болбосо, ал өзүнчө эле бир кадрдын сыртында болуп, ошол алып баруучуну аркадай алган кишиге берсе да. Мисалы үчүн ошол эми бизге көптөн бери ушу мисалы үчүн ассоциация деген сөз ошол биздин эле көрсөтүүнү алып барган баяндамачылар, редакторлор, корреспонденттер эфирге чыккан. Ассоциация деген сөз ассоциация дейт да дайыма. Вот конституция деп, медицина, бул эми бул кээ бир сөздөр, бул тил маданияты да. Бул кадимкидей тил маданияты. Ушунчалык ушул кээ бир сөздөрдү бюджет деген сөз өмүр бою бюджет экранда.
Иши толгон токой ушул тил маданияты боюнча менин бир топ маселелерим бар да. Анткени ар бир эфирге чыккан киши мисалы үчүн айылда ошол эфирде көрсөтүүнү көрүп отурушуп, үнүн угуп отурушуп, ошол сөзсүз түрдө ушинтип сүйлөнөт турбайбы? Жаш балдар, окуучулар, студенттер. Анан бизде эмнеге эле минтип сүйлөп атат деп иши кылып ушул нерселердин баары мисалы мындан бир 20 жыл мурун мындай сөз минтип сүйлөй албаса, тил маданияты жок болсо эфирге чыгарчу эмес. Абдан туура болчу. Мисалы үчүн Россиянын телевидениясында же болбосо мына кабарды мен күнүгө көрөм, жаңылыктарын көрөм. Ал жерде антип сүйлөгөн эч ким жок. Бизде ошол боюнча эчтеке болбойт, кыргызча сүйлөй берсе болот деп ошондойлордун баары азыр эфирге кетип атат. Бул абдан туура эмес да. Ошол тил маданияты жөнүндө мен ушу байкоочу кеңештин мүчөсү катары бир чоң маселе көтөрсөмбү, конкрет мисалдар менен конкреттештирип болмомдой болуп атат, илтигиндей болуп атат деп. Ал тургай ушу кээде башташат го. Саламатсыздарбы Ала Тоо программасы жаңылыктарын баштайт деп. Ушинтпей саламатсыздарбы деп. Мындай өзүңдү кичине ар үйгө киргенде апаңды саламатсыңбы, баба кандай, жакшысыңбы деп сүйлөбөйсүң да. Апаң менен саламдашкандай, сүйгөн жигитиң менен саламдашкандай, сүйгөн кызың менен саламдашкандай. Саламатсыздарбы урматтуу телевизор көрүүчүлөр. Саламатсыздарбы, кутмандуу кечиңиздер менен Ала Тоо программасы көрсөтүүлөрүн баштайт десең, үнү да жакшы экен, карачы сүйлөгөнүн деп телевизорго жакындап көрүп калышат. Бул экрандын бир ушундай бир сыйкырдуу бир ушундай күчү бар да, ушу үнүң менен дагы, өңүң менен дагы, түшүнүгүң менен дагы. Экран өзү бул рентген. Баягы рентгенде көрүнүп тургандай, ошо чыкканда текстти окуй баштаганда, ал кеп сенин текстиңби же бөлөк бирөөнүн тексти, ошону көрүүчүгө жеткире билиш керек да, ошону жеткириш керек. Ошол жазылган тексттин маңызын, маанисин көрүүчүгө жеткириш керек. Ага жеткириш үчүн өзүң түшүнүшүң керек эмне деп сүйлөгөнүңдү. Түшүнгөндөн кийин гана логикасы да пайда болот, басымы да пайда болот. Жумушка орношорду мындай болдук да, мен 13-төн 14-кө чыга элегенде Фрунзедеги медициналык окуу жайына кирдим, анан 16,5-мда бүттүм. Анан апам оорулуу эле, өзүм ойлочумун ушу Кудай буйрса доктор болуп дарылайм деп. Ал кезде телевизор деген түшүнүк жок болчу. 59-жыл. Телевизор өтө эле бай кишилердин, мен көргөн эмесмин. Телевизор деген эмне экенин көрбөй, айтты, конкурс болуп атат, дикторго бир орус аял, келиңиз, кыргызча билесизби? Билем. Орусча билесизби? Билем. Чалабыла билем. Чалабыла билсеңиз, анда ушундай тетиги жерде бир бийик бир вышка бар, мунара бар, ошол жерге келиңиз деди. Телевизор дегенди көрбөй, түшүнбөй, ал эмне экенин түшүнбөй келдим да. Анан келсем бир эки фронтовик отуруптур. Мындай улгайып калган киши экен, мен атамдан да улгайып калгандай көрүндүм. 16,5 жашта болсом, анан келе кой, келдиңби деди, колума бир текст беришти. Анан кыргызча окуп көрдүм, орусча окуп көр, орусча. Үнү жакшы экен, өңү деле түзүк экен, өтө эле жаш экен, эптеп чоңойор деп анан алышкан. Ошентип анан эптеп чоңоюп жүрдүм. Ошол кезде ошо Усейнжан Ибрагимов деген, ушуну бир жазсам, Усейнжан Ибрагимов деген кинорежиссер болду кийин. Азыр дүйнөдөн өтүп кетти, жаш эле. Анан ал киши режиссердин ассистенти болуп иштейт да. Анан эмнегедир ошол жылдары көркөм фильмди 18 жашка чейинки балдар көрүүгө болбойт. 16 жашка чейин, 18 жашка чейинки деп көп айтчубуз да. Анткени экрандан өбүшүп койсо эле ал кезде уруксат жок болчу да, мындай өтө өбүшүп кичине өбүшсө жарайт, өтө эле мындай жакындашып өбүшкөн такыр болчу эмес да. Анан эле күн алыс эле ошонто берчү. Анан эле ошонто айтам да. Бул көргөн, урматтуу телевизор көрүүчүлөр, бул көргөн фильмди 18 жашка чейинки балдар көрүүгө болбойт деп. Мен 16,5-дамын, 17-ден. Анан эле баягы байланыш бар, ички байланыш менен чык, 18ге чыга элексиң, сага көрүүгө болбойт деп эле кууп чыгат. Студияда бир эле телевизор бар. Ушундай көргүм келет. Ана ойлойм, Кудай, качан 18ге чыгам, бир 18ге чыксам экен, мен 18демин деп келип ошо телевизорду көрө берелим деп. 1,5 жыл ошентип мен көркөм фильмди көрсөтүлүп иштеп жүрдүм да. Таптакыр. Кээде ыйлачым, качан 18ге чыгам, батыраак чыксам экен ошо. Бир көркөм фильмди мен 18ден мен көрөм деп кирип кеткендей болоюн деп. Кирсем эле кууп чыгат, көрүүгө болбойт деп эле. Ошондой болуп иштеп жүрдүм да. Эгерде диктор болбой калсаңыз, анда медик болуп калмайсызбы? Анда медик болмокмун. Медицина мага аябай жагат, өзүмдүн колумда жеңил, мындай азыр үй бүлөмө, бала бакырама, неберелериме кээ бир уколдорду өзүм саям, анан колуң аябай жеңил, апа деп ошентип калышат. Колум жеңил да өзүмдүн негизи. Телевидение келгеним 55 жыл болбойт го, 50 жыл 3 айдан кийин кеттим да телевидениеден.
эч кандай бир юбилейди өткөрөм деген эч оюм жок. Быйыл эле былтыр эле мага айтып атышат деди, бир кичине вечер жасабайлыбы деп. Мен 60 жашыма чыкканда, 60 жашка чыкканда 50 жашымды такыр отмечать этпей калдым эле да. Анткени 48ден 49га караган жылы жолдошум каза болду, анан ашым бердик, эстелиги тигил бул болуп 50 жашым ошо бойдон белгиленбей калган. Анан 60 жашымды кой эми ушу анда жалгызмын, эми жалгыз болсом дагы өткөрөйүн деп түзүгүрөөк өткөрүп койгом го. Эң эле түзүгүрөөк ошо кездин деңгээлинде 2003-жылы өткөргөм. Ошондон кийин бир топ баягы Кыргызда айтып коюшат го, көз ташты сындырат деп. Көз тийди го деп ойлойм да, ошо бир топ өзүм ооруп калдым, реанимацияга жатып калдым. Уулум ажырашып кетти, ушундай болуп шыгылып бир мындай бир топ нерселер болуп кетти да. Анан ошондон кийин мен ушу эчтекени белгилебей эле коеюнчу ошо баягы шыгылып ашыкча көздөн оолак оолак болоюнчу, өзүм бир мындай кандай десем, ушул жанагы публичный адамдын көзгө дагы сөзгө да жакындыгы ушундан го. Мен ушул турмушумдагы көп эле каталыктар кетти дегилечи, бул адам баласында ийгилик өтөт экен, кемчилик болот экен, каталыктар болот экен, ансыз турмуш болбойт экен да. Мен ушул эң бир чоң катам эфирден эрте кетип калганым да. Эфирге бергенимден бери элегим, алганымдан ала элегим көп кезде кетип калдым. Ушуну эмгичекти, ушуну такыр өзүмдү кечире албайм да. Ошол кезде эле редакцияда баягы уюштуруучулук ишке өтүп кеттим да. Программа боюнча зам директор болуп, анан директор болуп, анан редакцияларда башкы редактор болуп, анан Борборлук телевидение бүткүл союздук радиого программалар даярдоо редакциясынын башкы редактору, киноредакцияга башкы редактор, иши кылып ошентип жаңы эле башкы редактор болуп жүрүп, эфирге чыкпай уюштуруучу, анан студияны замананы баягы түзгөнгө аракет кылып, ошентип жүрүп, иши кылып, убакыт өтүп, убакыт учкан куштай бир заматта өтүп кетет экен. Анан ошо өтө эрте кетип калганыма капаланам да. Эркек күчтүү кылган ишин катар аткарган айым жана бактылуу эне үй бүлө бала чакасы жөнүндө айтпаса болбос. Уулдарым менин жолумду жолдогон эч ким болгон жок. Ошо жолдобогону деле түзүк го деп ойлойм. Анткени кичинекейимден эле абдан бул жоопкерчиликтүү, баягы орустар публичный адам деп коет го, эл тааныган, эл сыйлаган аял адам, эл тааныган, эл сыйлаган адам өзүнүн турмушта өзүн алып жүрүүсү дагы, элдин арасындагы мамилеси дагы чыгылып абдан жоопкерчиликтүү болот. Анан мен оюмда ушул ар ким өзүнүн шыгына карата деп ойлочумун да. Улуу балам бул жерде 4 баламдын 3-өө мектепти медаль менен бүтүшкөн, аябай жакшы окушат, окушкан баары, жогорку билимдүү баары. Улуу кызым, улуу уулум азыр ушу 1 жылга жакын убакыттан бери үйдө болуп турат. Аны тышкы иштер министрлигинде иштеген, дипломатияда. Келиним болсо университетте, педагогикалык университеттин бир институтунун директору, кандидат, илимдин кандидаты. Экинчи уулум таможняда иштейт, бир 12 жылдан бери үй бүлөсү бар. Бир кызым бизнес менен алектенип жүрөт, бирөө болсо Токмокто прокурор эң кичүүсү. Иши баары мен Кудайга миң мертебе ыраазымын. Ошо баары өзүнүн жолун таап, өзүн өздөрү кандай десем, менден эчтеке сурабай, кайра мага жардам берүүгө, моралдык да, материалдык жактан мага жардам берүүгө аракеттенишет. Анткени баары өзүн өзү кандай бул эн атага аябай бакыт болуш керек, иши кылып өзүн өздөрү камсыздай алышат да. Мен ушу колумдан келишинче дайыма балдар менен көп алектенип, убактымдын көбүн эми мен жана китебимде айткандай телевидение менин ушу бүткүл өмүрүм, бүткүл турмушум десем жаңылышпайм. Анткени ушу мурун биз иштегенде таң эртеңден саат 1-2ге чейин репетицияда болуп, кечки көрсөтүүлөрдүн баарын репетиция жасап, анан кечинде 5-те 4:30 жумушка келип, кадимкидей эфирди түнкү 12ге чейин алып барчу элек. Анан балдарыма нянька таап, иши кылып
болгон мүмкүнчүлүктүн баары ар бир ишемби сайын мен ошо 4 баламды мектептерин бүт кыдырып чыкчумун. Мени чакырабы мугалимдер, чакырбайбы? Бул эч кандай баарына кыдырып бир жуманын ичинде эмне кылышты, кандай окушту, тигинти мынтип деп иши кылып мүмкүнчүлүгүмдүн баардыгынча ушул кичине бир гана кемчилигим бар, ушу улуу баламды мен телевиденияга жаңыдан келгенде орус тилди көп жакшы билчү эмесмин да. Анан ал кезде летучка бар жоктун баары болгон чогулуштардын баары орус тилинде өтөт. Анан мындай бир предлогторду, окончанияларын туура эмес айтып койсоң мыйыгынан күлүп мынтип шылдың кылып калышат да. Анан намыстанып мен ушу тилди үйрөнөйүн деп, анан 2 тилде иштегенден кийин 2 жылдан кийин 2 тилди алып барып калдым да. Орус тилинде жаңылыктарды, анан кыргыз тилинде дагы. Кадимкидей ушу намыстанып үйрөндүм да. Анан ойлочумун, ошо 19 жашымда төрөсөм, балам мектеп орус тилди билсе эле баары жакшы болот го деп. Ушунчалык ал кезде бүт эле орусча эле да. Негизичи. Анан круглосуточный ал кезде жашыраакмын өзүм. Анан Ленин заводунан бир круглосуточный садик бар да, ошого өткөрүп койчумун. Анан круглосуточный садикте чоңойду, азыр күлүп калат ушу мени өкмөт менен эле партия чоңойтtu көрүнөт мама деп. Анан эми өкмөт менен партия чоңойткон жок, жумасына 2 жолу алчумун. 3-чү күнү, анан 6-чы күнү деп тамаша кылып коем. Анан ошо балам кичине мындай тилди түшүнөт, баарын эле жакшы сүйлөй алат, бирок мындай эл алдында сүйлөгөндөн уялат да. Ошол анан мени кыргыз мектепке эмне үчүн берген жоксуң деп ушу кичине капа болуп калат. А 2 кызым болсо номер 5 деп өтөң медаль менен өтүштү. Алар кыргызча билишет. Аны кийин түшүнүп калдым да, жашыраак кезиңде көп нерселерди билбейт экенсиң да. Тубаса талант, талыкпаган эмгек, өжөлдүк мүнөз сыяктуу сөздөр бул адамдын ички жан дүйнөсүн арбап, инсандын чыгармачылык жаатта калыптанышына шарт түзүп келген. Өмүрүнүн 4/3 бөлүгүн чыгармачылыкка арнаган айым ушул күнгө чейин кадар баркын жоготпой күндөн күнгө чыңалууда. Сөз соңунда Тамара Кусейновнага мындан ары да кыргыз элинин маданият казынасына салымын кошуп, каарылыкка моюн сунбай өркүндөй берүүсүн жана бала бакырасынын убайын көрүүсүн гана кааламакчыбыз. Ийгилик сизге, Тамара Кусейновна.